Мен аябай эле сагарып калып атат. Жок, өтө караганга жоксуз. Биз азыр Үскүдардабыз. Аселдин Түркиядагы эң жакшы көргөн жерлердин бириси. Өзгөчө бул жер ойлонууга аябай жардам берет экен. Демек, Асел, ушул бул жакка келгенден кийин сен жашоого болгон көз карашың өзгөрдүбү? Философиялык суроо. Ооба, албетте. Негизи эле жада калса, башка мамлекетке чыкпасаң да бир аэропортко барсаң дагы мындай көз карашың өзгөрөт деп айтып калышчу эле да. Бул жакка келгенде албетте өзгөрдү. Мисалы, мурда койгон пландарың дагы аз экендиги байкай алдым. Азыр жашоо жөнүндө сүйлөшсөк, албетте философияга кирип кетишибиз мүмкүн, бирок так эмне өзгөрдү деп ошого кызыгып жатат окшойсуң, именно кандай багытта өзгөрдү депчи. Негизи эле көп, мисалы үчүн мен өзүмдү айтып кетсем, бул жака келгенден кийин мен башкача бир максатта келгем. Бул жака окуп атканда ал максаттарымдан дагы аябай чоң максаттарга коюлду, же мурун койгон максаттарымды вообще башка тарттым. Көз карашым керек болсо адам менен болгон мамилем дагы өзгөргөнгө душар болду да. Ошон үчүн дагы сага да кызыккан ушу мен өткөн учурга да сен дагы душар болдуңбу деген ойдо сурагым келди да. Ооба. Жеке мүнөз боюнча айтып аткан турбайсыңбы? Жеке мүнөз боюнча айтып турган болсом, мен Бишкекте азыр көрүп жаткан досторум, жакын тааныштарым баары билишет. Ал жакта Бишкекте мындай Асел аябай олуттуу болчу да. Аябай олуттуу, анан 24 саат болсо 25 саат Асел мындай меси жумуш менен толо болчу. Бир гана жумушту ойлончу. Бул жакка келгенден кийин болсо, адамдарга болгон мамилем өзгөргөндүгүн байкадым. Мындай дагы да кандай десем, жеңил десем туура болобу? Мындай дагы да мисалы тамашалашып, сүйлөшүп, мурда болсо балким жумуштан уламбы, аябай мындай олуттуу, расмий мамиле кылып көпчүлүгүнө. Албетте жакындардан сырткары ошондой болчу. Бул жакка келгенде мындай тамашалашып, позитивдүү маанайда адамдарга болгон мамилем ушул тапта өзгөрдү да меникичи. Мисалы, Бишкекте болсо ошол журналистика чөйрөсүндө иштегендиктен мындай аябай эле олуттуу Асел болчу. Бул жакка келип Асел анча олуттуу болбой калды дейинби. Албетте канчалык бир деңгээлде темаларга жараша, албетте өзүнүн олуттуулугун жоготкон жок. Бирок дагы да болсо көз карашым башкача болуп, мындай жашаш керек, ушундай слоганда жашап калдым да. Азыркы учурдан көбүрөөк рахат алганга, азыркы учур эң башкы нерсе экендигин дагы да жакшыраак түшүнүп калдым. Өтмүш жок, келечек жок, азыркы учурчак баары дегендейчи. Жанагыдай түрдүр айтканда шимдебе burada деген принципте жашап калып турасың, Ооба. Түркияда негизи пешеходго көп карашпайт экен. Пешеход иштебейт экен. Машиналар токтогонда же азайып калганда өтүп кете берсе болот экен. Бүгүн 20 градус деп аткан, 21, аба ырайы ушундай. Негизи жылуу эле. Азыр. Жакшы көрүнүп атса керек. Азыр Мен деле чын айтсамчы, биз деген вроде бы азырлыкта чогуу окугандан кийин, анан кийин мен ойлочумун ушул Асел деген аябай сен айткандай эле ушундай бир принципиалдуу только жумуш боюнча бул жака келгенден кийин мен да аябай таң калдым. Аселди көргөндө, анткени мен Аселди көп учурда сенин Facebook'тарда, мен сени Facebook'тарда гана таанычымдан кийин гана Түркияга келгенде эле Instagramга өттүм. социалдык медиадан, социалдык медиадан өзгөчө Instagram'дан карасам Аселдин жанытымба, бир карасам Бешикташта, бир карасам Таксимде, бир карасам Үскүдарда канча адамдар менен айтам, ушул энергиясы ашташ канча өтүп атат депчи. Бирок мынтип ойлонот экенсиң да. Эми мен кечке эле магистратурада окуй бербейм да. Балким Түркияда мындай жашоом канча бир жылдык, 2 жылдык болушу мүмкүн. Ошол мүнөттөрдү мындай пайдаланып калгайын деп аракет кылып атам да. Мисалы, мен өзүм ошол жаңы нерселерге аябай кызыктармын да, жаңы нерселерге көбүрөөк кызыгам. Мындай билбейм, окшош жашоо меники эмес да, мындай күнүмдө эле бир нерсени кайталай берген меники эмес. Ар бир күнүм ар башкача болуп тургандан мен рахат алам, анан көбүрөөк бактылуу болом да.
анан ошо үчүн дагы көп тааныштарым айтат, Асель сен жыргап эле жүрөсүң депчи. Анан билбейм, мүмкүн болушунча жаңы жерлерди көргөнгө, жаңы көчөлөрдү кыдырганга аракет кылып жатам Түркияда. Да, албетте туура айтасың. Анткени менин бир агайым Анткени бул абдан сонун убакытта магистратура. Өзгөчө магистратура мындай алтын доордо ойсоң, анткени мен да магистратурамдамын да, ошон үчүн өзүм. Негизи мындай, негизи биз Түркияга келгенде негизи Аселдин ичинде көрүүчүлөрүчү ушул нерсени колдонгула да, мындайча айтканда мотивация түрүнө кабыл алгыла. Анткени көп учурда кээ бир студенттер, негизи кээ бир студенттер дейм, бул жакта иштегендер дагы ошол иштөө менен гана чектеп калат да. Мисалы үчүн ал эми бул Түркияда, Стамбулда жүрүп башка жерлерди билбейт. Ошон үчүн бул Асел деген мындайча айтканда Асел эмес. Аябай мактап салдыңбы? Жок, эми мен сени макташ керек да, макташ болот дейсиңби? Ошентип ар кайсы кичинекей нерсе болсо Подписчиктер миллион болуп кеткен деп коем эримди айткандан кийин. Инстаграмда. Анткени мен билишимче, анткени сен өз убагында болсо Түркия бурслар программасына мындай кантип тапшыруу, кандай мындай катталуу керек боюнча видео тарткансың. Ошондуктан көп кызыгат болуш керек Түркия жашоосу боюнча. Өзгөчө бул Түркияда окуп келем деген студенттер же болбосо бул жылы тилек арыз келе албагандар, бирок бул жылы бул Түркия программасы менен өткөн студенттер өзгөчө кызыгып караткан болуш керек. Анткени бул мындайча айтканда өзгөчө мен мындай айылда окуган студенттерге көбүнчө региондо туура маалымат берип атасың. Анткени көбү мисалы үчүн сен видео тартканды бир жагы плюс, анткени көбү кызыгат, кээ бирөөлөр болсо көп студенттер көбү бош жооп бере албайт, сен болсо деталдуу түрдө видеолорго мисалы жөнөкөй эле жашоосу түрүндө ар бир комментарийге чейин жооп бересиң деп кой. Айтпа, мисалы үчүн мен таң калам, мисалы үчүн менин эримчи дабай, мен чисто мисалы үчүн группада бирөө менин группадаштарым сураса деле менин эримчи дабай кетет да. Анткени сен болсо тааныбаган бирөөгө эле Инстаграмдан болобу, эмнеден болобу, баарына жооп бересиң да. Бул тоже мындайча айтканда бул дагы аябай жоопкерчиликти көрсөтөт. Ушул Түркия бурслары дегенде эле негизи суроолорчу Инстаграмдан жеке кат куружундан келгенде негедир аябай жооп бергенге аракет кылам, билген маалыматтарым менен бөлүшүүгө. Анан дагы ошол былтыр видео сен айткандай тарткандан кийин аябай ошол боюнча да көп жазышты Инстаграмдан, жеке каттан. Мисалы кээде атайын ошол катталуучулар менен мындай барлашуу түрүндө сурооңор барбы деп жазып коем. Анан суроолорду беришет. Анан Түркия бурслары боюнча мисалы жайында деле келе берет, жазында деле келе берет, күзүндө деле келе берет, сезону жок да, бүт мезгилде келе берет. Анан ошол мүмкүн болушунча деталдуу маалыматты аракет кылам, деталдуу маалымат бергенге Түркия бурслары боюнча. Буюрса 3 айдан кийин Канадага Түркия бурса башталат турбайбы? Ооба. Азыр эле даярдабайсызбы, мындай кылбайсызбы деп комментарийге жазып калышат, каттарга жазып калышат, жеке кат куружундарга. Анан күлүп мындай билбейм, бир чети пайдалуу болуп атканына эми мындай өзүм дагы ыраазы болуп калам. Анткени бирөөгө мындай жакшы жагынан пайдаң тийсе, бул сен үчүн дагы кандайдыр бир деңгээлде бир бакыт экен да. Стамбул карт боюнча айтып турган болсом, бул студенттерге абдан авантажы көп, плюс жактары көп. Буну биз 50 лирага сатып алабыз. 50 лирада 200 проезд акысыз берилет. Студент болсоңор жакшы Стамбулда. Ооба, албетте. Анткени мисалы үчүн окум деген студент үчүн эч маалымат жок, тууганы жок, эч ким окуган болсо, анан кийин ушундай эжелерди көрүп, мындай туура маалымат алып, мотивация алып, жашоосун өзгөртө алган деле сенин эмелериң бар болуш керек, катталуучулар. Ооба, мисалы ошо шаардан жазган окуучуларда албетте мүмкүнчүлүк көбүрөөк да. Мисалы мен дагы айылда окуган үчүн айыл жергесинде мүмкүнчүлүктөр азыраак, баары бир азыраак. Мисалы адамдын өзүнүн көз каранды деп коебуз, бирок айыл жергесинде баары бир аз да. Ошол эле маалымат, мисалы айыл жергесинде азыр билбейм, мен окуп жатканда мисалы үйдөгү жумушту кечке кылып, айылда иш бүтпөйт да. Анан түнкүсүн гана сабак аткарчубуз да. Ал эми шаарда мисалы күн бою сабак аткарганга убакыт болот. Азыр деле айыл жергесинде ошондой болсо керек. Мисалы суу ташышат, мал карашат, үй окат, тамак аш жасашат кыздар. Ошентип атып, мындай мүмкүнчүлүктөр азыраак. Анан мисалы курстар дагы азыраак да. Шаар мисалы Бишкекте, Жалал Абадта, Ошто, Ысык көлдө шаарларда мындай бүт каракол балыкчылары шаарларында мындай курстар көп болсо, айыл жергесинде андай мүмкүнчүлүктөр жок да. Көп болсо англис тили курсу бар, ушундай, мындай анда дагы мугалимдердин эле курстары болушу мүмкүн. Башка курстар азыраак болгон үчүн ошол айыл жергесинде анан ошо региондордон жазган окуучуларга ошо өзүмдү дагы эстеп, мындай өзүмдүн ордума да коюп, мүмкүн болушунча ошол
Түркия менен чектелбегиле деп айтам да. Корея, Жапония, мисалы Америка, Европага да окуса эмнеге болбосун, эгерде каалооңор бар болсо, ошол мамлекеттерге сөз тапшыргыла деп айтам да. Бирок мага Түркия негизи аябай жагат, Стамбул өзгөчө. Азыр жанымда эч ким жок, масканы алып турайын, бир аз убакыттай. Бул жакта өзүңөр көргөндөй Босфор бул жакта болсо өзүңөр көргөндөй соот атмосфера, бул атмосфераны мындай түшүндүрүүнүн деле балким кереги жок болушу мүмкүн. Сөз жок айтор, ушундай шаарда окуганга, негизи эле Түркияда жүргөнгө мүмкүнчүлүк берип жаткан биздин программага дагы чоң ыраазычылык айткыбыз келет. Негизи мен ушул жерден да айтып кетем, Түркия бурслары деген это как бы full scholarship берет да, мындайча айтканда баардык жерден мүмкүнчүлүк берет да, камсыздандыруучу. Аны Европа тапшырыш үчүн сен стипендия алсаң, бир гана жашаганга, окууга, же болбосо окууга гана стипендия аласың, калгандарын өзүң табышың керек. Мисалы учак билетин өзүң табышып болот. Анан кийин документтер абдан көп, мисалы үчүнчү ал жакта аябай көп процесстер өтүш керек. Анан Түркия ооба. Экзамени жок болгону дагы өзүнчө бир аябай чоң плюс деп айта алам да. Менден көптөр сурайт, асележе кандай суроолор келет, кайсы сабактар менен тапшыралы, даярданалы депчи. Анан чындыгында ошол сынаксыз болгону аябай чоң бир мындай плюс да. Ооба, көбүн жерде бул жерде өзүнүн. Мисалы Европа, Америкаларга сөз англис тил билүү деңгээли мисалы ошолорду сурайт, бул жакта Түркия бурсларында болсо андай нерсе жок. Экөөбүз кайра эле Түркия бурслары боюнча сүйлөшкет. Түркия бурслары пайдалуу көбүрөөк, анткени көп максат көрүшү Түркия бурслары үчүн дагы көп. Азыркы 2-3 айдан кийин ошо ар бири болсо видеону карай баштайт, көбүнчө сурай баштайт. Эмес, бул жактын мышыктарычы аябай бай. Чоң мышык экен. Көтөргүм келет, көрбөйт экенсиң. Чоң мышык экен. Негизи Стамбулчу мышыктардын эмес жери го. Ооба. Аябай. Бүт райондо бүт жерде мышык. Айтып берем да, негизи бир жолу кетип баратса болсо, ушунчалык колбасаларды коюп коюп турду, суулардычы. А ошондо мен жатаканада жашачубуз, биринчи Түркияга келгем, мен таң калдым, бул мышыктар бизден да жакшы жашайт го. Табактары даяр. Табактарычы прямо маркеттен келген жанын тамактары деп кой. Аябай таң калган биринчи келгендечи. Андан кийин бул көнүп калдым. Нагла келет, нагла. Сен как будто анын жеринде жашаткандай да, анын үйүндө жашаткандай сезилет. Эми темабызга кайтып келсек, негизи мен Түркия бурсларын көп суроо бергим келип атат, анткени мен билем, сен ошо менин билишимче сен катталууга жардам берген студенттердин бир канча студенттер өткөн. Менин билишимче Өтүштү. Бирок тили каршы бул азыркы пандемиядан Ооба, пандемия бирок калган. минус, пандемиянын көп минус, бир гана ошол Түркия бурсларына эмес, көп нерсеге аябай минустары өзүнүн, бирок ошол эле маалда албетте плюстарын да караш керек. Ооба. Ошо студенттердичи аябай сүйүнүп жатса керек, аябай асележегечи, анткени анткени мен өзүмдөн дагы билем да, анткени бул жака келген бир эже мага жардам берген, мындай кеңеш гана берген. Ошо кеңешин колдонуп мен да келгем бул Түркия бурсларына. Аябай мындай унута албайм ал эженичи. Албетте. Эми мен ушу дагы суроо бергим келет, ушу Түркия бурсларына кайраданчы, күлкүлүү каттоо боюнча ар кандай күлкүлүү мындай суроолор келдиби сага? Сен аябай унута албаган бир күлкүлүү суроолор келдиби? Чындыгында ушундай нерселерди мен анча эстеп кала албайм да, мындай күлкүлүү нерселердичи. Аябай көп кат келет негизи. Ооба, күлкүлүү нерселер келген болчу. Бирин сага айтып берген болушум керек эле. Ооба, бир жолу эмне деп айттым эле? Тандоо боюнча көйгөй тийип аламбы же жумушка көйгөй тийип аламбы болчу. Ооба, Түркия бурслары эмес, журналистика боюнча. Журналистика боюнча. Мага мындай кат келген, Асележе журналистика бөлүмүнө тапшырсам, мени күйөөм иштетеби деген суроо бар болчу. Азыр эстедим. Кыз көйгөй элек, бирок Менимче ал жаш эле кыз. Аябай жаш эле кыз, мектеп 10-11 класстын окуучусу болсо керек. Мага ошо суроо келген, анан мындай күлкүлүү суроолордун азыр ошону эстеп кеттим да, ошо бирөөн ошол маалда экөөбүз чогуу отурат белек, ошондо сага айтып калганым эсимде калыптыр. Негизи аябай көп келет, азыр эсте албай жатам да. Атайын эстепчи эми Инстаграмды ачып карашым керек болот да. Ностальгия болупу. Бул жакта негизи көп Түркия бурслары студенттерди көрдүм. Бул жакта мүмкүнчүлүктөрдү колдоно алган мүмкүнчүлүктөр көп берилет бекен программа студенттер үчүн. Андан ары дагы өзүнүн, мисалы үчүн бул жака өткөрүштү, андан ары өздөрүн алып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет бекен. Ооба, бул ошол стипендия менин көз карашым боюнча ушул Түркия мамлекети менен ушул
түрк топлулугу деп коет го, кыргызча кандай болуп калат? Түрк тилдүү өлкөлөр десек болобу, бирок түрк тилдүү десек башка деле мамлекеттер бар, мисалы Африкадан, арабтар, ар кандай улуттардан келгендер бар. Негизи эле бул программанын максаты ошол Түркияны ошо бул жака келген студенттер өздөрү менен дагы да жакындатуу болсо керек деп түшүнөм да. Анан мүмкүнчүлүктөр албетте максатка жараша болсо керек. Мисалы сенин жашоодогу максатың эмне? Ошол боюнча. Мисалы эми бул жакта калып иштөө балким өз өлкөңө барып пайдаңды тийгизүү болушу мүмкүн, бирок бул стипендиялык программа көбүрөөк мындай ошо өз өлкөңө барып көбүрөөк пайдаңды кош деген чакырыктарды жасайт да. Анан албетте таңдоо ар бир адамдын өзүндө, өзүнүн көз каранды. Кайсы жакта калат, эмне болот, кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бирок эми ошол журналистика боюнча айта турган болсом, могу вирустагы эме болуп калбадыбы? Мисалы Европага дагы ошол журналистикада окуган, магистрант, бакалавр студенттерден жолугушуусу бар болчу былтыр апрель айында. Ал дагы отмена болду. Ушул вирустан улам. Жана башка көптөгөн семинарлар уюштурулган. Негизи мүмкүнчүлүктөр абдан көп, ошо жогоруда айткандай эле максатка жараша да, анан туура пайдалана билүүдөгө деп эсептейм. Мисалы мен бул жакта мындай буга чейин бакалаврда окуганда конкурстарга, фестивалдарга аябай катышканга аракет кылсам, негедир магистратурада андай болгон жок, мындай кандай десем, мындай ушул Стамбулдан рахат алып, ошол дипломдук ишимди эле ойлонуп, мындай ошону жакшы жактап алсам экен деп, ошолор менен алектеним. Анан азырынча мисалы фестивалдарга катышуу, конкурстарга катышуу, ошолорго мындай аракет кылбай элемин да, жан талашпай элемин. Бакалаврда аябай ушундай кино, фестиваль, конкурстарга аябай катышкым келип, катышканга аракет кылчумун. Азыр андай жок. Азыр нары вирустан улам дагы эме болуп калбадыбы? Көптөгөн иш-чаралар токтоп убактылуу же онлайн болуп калды. Ошол нерседен дагы мындай көп аракет кылбай элем. Негизи мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Мүмкүнчүлүктөр дегенде ошол ар кандай коомдук иш-чаралар болушу мүмкүн, же практика, стаж, ушул сыяктуу болушу мүмкүн. Деп ойлойм. Ооба, абдан. Мен да мага да мотивация бердиң, неге Койчу. жок, мен деле алам. Мен албетте негизи Аселдин энергиясын, анан кийин любой ар бир жака барып чакырсаң, ар бир жака отказ жооп келет. Ошол жагын негизи баалаш керек. Мындай күнү азыр эми бүт бар эми ар жака чакырып бербесин эми. Асел бүт барына келип берет. Асел үчүн мен бут кийим алып келбейм, томдошкосу келе аласызбы? Асел бүт жака келип берет экен деп калат, сен мынтип айтсаң. Негизи Асел болсо өзүчү Коньядан Стамбулга келген да. Стамбулду. Ооба, мен университетим Коня шаарында. Коньяга мен барганмын, Коньягачы. Бирок мен алгачкы Стамбулду көрүп туруп Коньяга баргам да. Түшүндүм да. Коньяга баргам. Коньядан мен аябай бул жака келгенде кыргызча тамактар таап алган эмес болчумун. Ал жакта бир локанта бар болчу. Уйгурлардыкын. Алгач лагман жегем. Тамак жеп эле жүргөм, ишенесиңби? Анан кийин Мевлана үчүн баргам. Мевлана. Ошону көргөндөн кийин эле жетет деп качып кетип калгам да. Зерип кеткен окой. Жок, мындай. Мен негизи мындай экен, алгачкы сен кайсы университетке келсең, кайсы Эски шекер болобу, Кайсери болобу, кайсы шаар болобу, кайсы университетке келсең, сен ошол жака көнүп калат экенсиң да. Анан башка шаарга барганда сен үйүңдү сагынып берет экенсиң, ал жакта канчалык жакшы болбосо болгон сайынчы. Кеткенге шашып, Кеткенге ошондой болду. Мен сени аябай жакшы түшүнүп атам. Анан Коня негизи эле аябай тынч шаар, тынч анан чоң аябай эмеси боюнча. Жери боюнчачы. Анан ал жакта студенттер дагы аябай ынтымактуу, кыргыз студенттер аябай ынтымактуу, кыйын студенттер ошол жакта. Конядагы студенттер. Коньяны мындай признавать этпегиле, признавать этишпейт, мындай. Тамашалап койгум, Коньяда кыйын балдар бар, айтайынбы? Коньяда аркылуу Америкага кеткен, Коня аркылуу бул жактан эңгечкендер. Коняны антип айтпаш керек. Коня деген бул билесиңби, азыркы Түркиянын бийлигинде эң көп добуш алган шаар. Мен мактап атам да Коньядан, Коня аркылуу. Жок, сен признавать этишпейт деп атпайсыңбы? Мен кээ бирөөлөрү да мен айтат да, мен Стамбулдун атынан айтып атам да мен. Сен Стамбул кесип коём мен. Вертолет учуп баратат. Сен ошондо туура го, Сен ошондо Стамбулдун үнү болуп атсаң, мен Конянын үнү болуп атпын да. Тамашалап койдум. Албетте тамаша, ооба. Бирок албетте Конядагы, Стамбулдагы негизи эле бүт шаарлар өзүнүн
плюстары бар, өзүнүн жакшы жактары бар, өзүнүн Мен көрөк минус жактарын жактары көрөм бар. деп коем. Биздин Аселия оптимистка болуп Стамбулдун плюс жактарын көрүп атат деп коем. Тамашалап коем. ооба, бирок мен ойлоп атам, ушу жакшы айттың. Буйруса ушу влогко балким экөөбүз чогуу бир минус жактарын да көрсөткүм Мен бар деп аябай алмакмын. Айтайын. Анткени мен дагы ушул статустарымда билбейм мындай позитив болушуна эле каалап, анан көбүрөөк эме Реалдуу жашоону көрүсүң. ооба, реалдуу жашоону анан позитив көбүрөөк киргизем да, мисалы. Ооба, көрөк. Гүлдүрүп Мотивация бир нерсе жазып коем. Бүт блогторун караганда андай жашоонун маанисин белгиле, азыркыдан жашагыла, Өзүнчө мондай эле. позитивдер да. Анан кийин мен дагы деп карап калам, андай балким Асел келбесе мен да деп калмак болушумун. Негизи мен башына келгенде ошондой болчумун. Бирок ушул Стамбулдун кээ бир минустарынан улам мен өзүмдү жабылып калгам да. Анан кийин мындай Аселдин сайынан да бир аз ачылып аткан мезгилим. Мерим түркчө кошуп, мерим эмес, мен деле түркчө кошуп сүйлөп баратам. Сайесинен этот Аселден улам. Ооба, Аселдин жардамынан улам. Негизи биздин дагы мен мындай негизи элечи мен бир нерсени сурайын, жаман көрбө. Бул жака Жигитиң бар болсун. Мен жигитти сурайм, дароо жигит тиесин деп сурайм. Жакшы суроо. Жок, мен негизичи баарын сурагысы келет, бирок кээбилөрүн мындай күчү жетпей сураган үчүн. Андан кийин мен ойлодум, аябай сонун суроо депчи булчу. Башында? Күйөө үйдөгүлөр мындай күйөөгө тийүүнү ойлойсуңбу? Күйөөгө тийүүнү каалайсыңбы? Же күйөөгө тийүүгө чакырып атабы? Кайсыбысың айтсам? Так. Бул суроо. Унутпаган эл эмне дейт деген унутпа. Ооба, ушул менде негизи эл эмне дейт деген эме жок деп ойлойм да. Карточка, мен сизден түшкөн карточканы. Негизи мен буга чейин элдердин ою менен анча эсептешпейм деп эсептечүмүн. Бирок ошентип ойлойт экен, бирок бир аз болсо дагы эсептешип калат экен. Мен жакында эле байкадым ушул нерсени да. Анан азыр бирок билбейм. Эл эмне дейт деген алдыңкы планда эмес азыр. Мисалы үчүн мындай азыркы учурда биздин негизи жалпылап айткым келет. Мисалы үчүн азыркы биздин Кыргызстанда негизи биз кыргыз кыздар негизи кыйын болот. Мен бул жакта канча улуттагы кыздарды көрдүм. Ооба. Мен да кошулам ушул нерсеге. Кыргыз кыздары, башка улуттагы кыздар менен да жашап көрдүк, бирок таза, мындай акылдуу келишет экен. Акылдуу, анан жөнөкөйлүгү менен, анан эмгекчилиги менен аябай эле алышат негизи. Ушул жагын мен баалайм аябай. Андан кийин аябай биз мындай аябай көтөрүмдүү экенбиз оорчулукка дагычы. Анан дайыма үй бүлө. Мен ойлоп койдум, мындай бизди кичинебизден баштап мындай жашоого бышырып деп коет го, ошо жашоого бышып мындай кыйынчылыктарга мындай көтөрө алат окшойбуз. Ушундан улам мен мындай сен деген ичинден мындай азыркы мындай акыркы учурларда мындай кыздарга болгон аябай зордулуктар күчөдү да, мындайча айтканда. Анан кийин сен ичинде мындай азыркы учурда мындай өзүңдү мындай феминист катары сезесиңби? Жок. Феминист катары сезбейсиң? Жок, сезбейм. Бирок сен Кыргызда кыздардын укугун коргоого даярсың. Албетте. Анткени мындай негизи көп учурларда негизи мен ойлойм да, анткени сен жалгыз Мен өзүм феминист эмесмин, бирок менин ошондой феминист дос балдарым турабы? Алар деле феминист болушат да. Ооба. Феминист дос балдарым көп. Кыздардын укуктарын коргогон, кыздарга болушкан дос балдарым билбейм аябай. Анда мындайча суроо берейин. Анда мисалы үчүн кино тармагында аялдардын мындай негизи кино тармагында режиссер, оператор, продюсер бүт бардыгычы болгондо көбүнчө эркектер басымдуулук кылат да. Ооба. Сен бул жактан аялдардын да ордун көрсөткүң келет. Чакыртуу жасагың келет да? Ооба. Жок, мен негизи эле бир гана ушул кинодо эмес, жашоодо, мисалы, аялдар дагы ийгиликтерди багындыра алат. Бул мындай феминисттик көз караш эмес, бул деген мындай тең укуктуулук болсо керек да. Мисалы, бир тарапка эле обой, мисалы, эми азыр тең укуктуулук десек дагы ар ким ар кандай түшүнөт, мындай кыздар алдыга кетип калды же ушундай депчи. Ар кандай адамдын көз карашы ар кандай экен да. Анан мисалы оюңду таңуулай албайт экенсиң бирөөгөчү, сен ушундай ойлоо, сен ушундай. Ар бир адам оюн айтканга укуктуу, ошол сыяктуу эле биз дагы оюбузду айтып атабыз.
кыздар дагы каалаганын жасаш керек. Менин жеке көз карашымда. Билбейм, ал балким башкача кийингиси келет, же өзүн башкача алып жүргүсү келет. Жашоо кыска, мындай каалагандай жашап алыш керек. Эми азыр каалагандай жашап алыш керек десем, мындай жаман мааниде эмес, жакшы, туура жолдо, туура мааниде. Эч кимге зыянын келтирбей, эч кимге жамандык жасабай, өзүнүн каалоолорун бул жашоодо мындай ишке ашырып калыш керек. Эмнеге болбосун? Өзү кыялдангандай жашоодо жашап, өзү жакшы көргөн жерде жашап, өзү сүйгөн кесиптин ээси болуп, өзүнүн жакшы көргөн адамына турмушка чыгып атса, бул жакшы нерсе да. Анан бир келген жашоону мындай бир кысымга кабылып же бирөөдөн коркуп же бирөөнүн мындай оюн айта албагандын ордуначы туурабы? Ооба. Бирок мен өзүмдү феминист деп эсептейм, бирок адамдар эркек болобу, кыз болобу, өзү жакшы көргөн, жактырган адамдары менен чогуу, өзү сүйгөн кесиптин ээси болуп, өзү каалагандай жашашы керек деп ойлойм.